Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясындагы жалпы дебаттар алкагында видео кайрылуу жасады. Анда мамлекет башчы бүгүнкү күндө дүйнөнү Бириккен Улуттар Уюмусуз элестетүү мүмкүн эместигин, бул уюм социалдык, экономикалык, каржылык, маданий көйгөйлөрдү чечүүнүн өтө маанилүү куралы болуп калганын баса белгиледи. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун мекемелери, фонддору жана программалары өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин керектүү жана натыйжалуу өнөктөшү болуп саналарын кошумчалады. Организация стала важнейшим инструментом. Бүгүнкү күндө дүйнөнү Бириккен Улуттар Уюмусуз элестетүү мүмкүн эмес. Бул уюм социалдык, экономикалык, каржылык, маданий көйгөйлөрдү чечүүнүн өтө маанилүү куралы болуп калды. Бириккен Улуттар Уюмунун мекемелери, фонддору жана программалары өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин керектүү жана натыйжалуу өнөктөшү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын элинин атынан Бириккен Улуттар Уюмуна бардык реформаларыбызды колдоого алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Мамлекет башчы Кыргыз элинин атынан Бириккен Улуттар Уюмуна бардык реформаларды колдоого алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, уюмдун коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдөгү күч-аракеттерин колдой турганын билдирди. На сегодняшний день Кыргызстанда 43 миңден ашуун адамга илдет жукканы аныкталды. Тилекке каршы 1063 жараныбызды жоготуп алдык. Үстүбүздөгү жылдын 30 июлунда биздин өлкөдө аза күтүү күнү жарыяланган. Кыргызстан элинин биримдигинин, медиктерибиз менен ыктыярчыларыбыздын каарман эмгегинин аркасында вирустун жайылышын бир кыйла төмөндөтө алдык. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, Бириккен Улуттар Уюму жана анын ыкчам түрдө түзгөн фонду, ошондой эле эл аралык донорлор тарабынан көрсөтүлгөн жардам биз үчүн чоң мааниге ээ. Мындан тышкары президент пандемия тышкы карыз кризисин абдан татаалдаштырганын белгиледи. Мы приветствуем решение большой двадцатки. Биз чоң жыйырмалыктын жана эл аралык каржы институттарынын карыздар боюнча төлөмдөрдү токтото туруу чечимин кубаттайбыз. Үстүбүздөгү жылдын май айында Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку деңгээлдеги иш-чараларында туруктуу өнүктүрүү долбоорунун ордуна тышкы карызды терең реструктуризациялоо механизмин колдонууну сунуш кылганбыз. Биздин демилгебиз активдүү колдоого алынаарына үмүт кылабыз. Генеральный секретаря господина Гутерриша. Ошондой эле президент Кыргызстан Борбордук Азиядагы ядролук куралсыз аймак жөнүндөгү келишимдин депозитарии катары өзөктүк куралсыздандыруу жана аны жайылтпоо боюнча мамилелерди күчөтүүнү жактаарына токтолду. Президент аны менен катар экологиялык маселелер боюнча Кыргызстанда аткарылып жаткан иш-чаралар тууралуу кеп кылды. Мы придаем большое значение обеспечению безопасности. Өткөн жылдын ноябрында климаттын өзгөрүшү боюнча Париж келишимин ратификацияладык. Кыргызстан бул милдеттерди ишке ашыруунун эң маанилүү кадамы катары жашыл экономиканы өнүктүрүүнү көздөйт. Биз таза энергиянын өлкөсү болууга умтулуудабыз. Кыргызстан салттуу энергия булактарын керектөөнү бара-бара кыскартууга багыт алат. Суу энергетикалык потенциалыбызды ГЭСтерди куруу жана Каса 1000 эл аралык долбооруна катышуу аркылуу пайдаланууну маанилүү деп эсептейбиз. Бул биздин кошуналарыбыздын сугат муктаждыктары үчүн суу ресурстарынын топтолушуна жана бүтүндөй аймактын туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Представляет серьезную угрозу нашему миру. Ошондой эле мамлекет башчы 4-октябрдагы парламенттик шайлоого бардык эл аралык байкоочулар чакырылганын айтып, саясий жарыш ачык өтө турганын белгиледи. Андан тышкары Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкекте жайгашкан глобалдык контртеррористтик башкармалыгынын ишине колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Терроризм жана экстремизм да биздин дүйнөгө олуттуу коркунуч келтирет. Террористтик коркунучка каршы күрөшүүдөгү эл аралык коомчулуктун аракеттерин координациялоо боюнча негизги ролду Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык контртеррористтик стратегиясынын натыйжалуу ишке ашышын жактайбыз. Мамлекет башчы Кыргызстан Борбор Азияда өзөктүк куралдын болбошун жактай турганын айтты. Белгилей кетсек, 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталган. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йоркто чогулбай, жыйынды онлайн өткөрүп жатат. Башкы ассамблеянын жыйыны 29 сентябрда соңуна чыгат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.